Абдыразак Ахметов электр кубатын колдонуу боюнча квитанцияны алганда аз жерден чалкасынан кете жаздаган. Өткөн айга эсептелген дүмүрчөктө ал колдонгон энергиянын баасы 6000 сом деп келген. 3,5 сом пенсия алган адам үчүн бул кыйла эле кымбат. Ал 700 киловатт саат деп коюлган чектөөдөн кыйла көп колдонгон. 700 киловатт деген аз. Мына бизден ошо шаарды эле алып туруп, средний потреблениесин эсептеш керек да, средний потребление, канча уровень. Например, мисалы, где-то мен өзүм оюм 2000 киловатты 70 тиын кылса болот. Анан ашса төлөсүн. Мындай нааразылыктар тарифти жогорулатуу боюнча сөз жүрө баштагандан тарта айтылып келген. Өкмөт мүчөлөрү болсо февраль айынан баштап баа төмөндөйт деп убада кылууда. 700 киловатт сааттан ашыкча колдонгон абоненттер мурда айтылгандай 2 сом 5 тыйындан эмес, 1 сом 82 тыйындан төлөп калышат. Күн жылуу болуп электр кубатын азыраак колдонгондон улам мындай мүмкүнчүлүк келип чыккан. Бирок Казакстандын өзүндө учурда энергетикалык каатчылык орун алгандыктан электр энергиясына болгон баа дагы кымбатташы күтүлүүдө. Мындан улам өкмөт мүчөлөрү башка булактарды караштырып жатканын айтышат. Учурда бул багытта Тажикстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар электр кубатын бизге 1 сом 40 тыйындан берүүгө макул болгон. Тажикстандан импорттолчу электр энергиясы Өзбекстан аркылуу келүүгө тийиш. Бул өлкө ортомчулукка макул болобу, ал өзүнчө чоң маселе. Эми Өзбекстан менен мурда өтө мындай кыйын отношения болгон. Эми азырынча мен ойлойм, кичине жылуураак болуп калды деп. Себеби тиги газдын тиги поставкалар баштабады, тиги 30 декабрдан баштап. Ошон үчүн электр энергия менен да уруксат берет го деп ойлойбуз. Бирок иштин баары өкмөт мүчөлөрү ойлогондой максатка ашат дегенге кепилдик жок. Анын үстүнө электр энергиясына болгон бааны негизсиз жогорулатып жатат деп эсептеген жарандык активисттер 2 күн мурда Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылышты. Учурда алар соттун жыйынын күтүп жатышат. Биринчиден процедурасы мыйзамдуу эмес. Анан өкмөт 6 айдын ичинде караш керек болчу. Алар болсо батылга карап эметип атышат. Анан экономикалык негиздемелери туура эмес. 300% кымбатта тийишпеди. Жер дүйнө жүзүндө ушундай мамлекет барбы? 300% кымбат каткан. Эксперттер токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү төмөндөп кеткени үчүн тиешелүү аткаминерлер күнөөлүү деп эсептешет. Алардын ал ишемдиги үчүн карапайым калк жабыркабашы керек. Мындан улам жарандык активисттер буга укуктук баа берилиши керек деп башкы прокуратурага жана Конституциялык палатага арыз даярдап жатканы маалым болду. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.